Örmek bala çaka çok muydu? Baldarını çıkardın mı? Кудай өзү сактасын. Баткенде сел жүрүп, турак үйлөргө чейин суу кирди. Бүгүн Баткен районунун Көкташ айылында катуу сел жүрүп, айрым турак үйлөргө чейин кирди. Учурда жеринде абал такталууда. Боомдо цемент ташыган унаа жол кырсыгына кабылды. Бишкек, Ысык көл унаа жолунун боом капчыгайында цемент ташыган унаа катышкан жол кырсыгы болду. Окуя 19-июндан 20-июнга караган түнү катталган. Кадрларда көрүнгөндөй, оор жүк ташуучу унаа тосмону сүзүп, каршы тилкеге чыгып кеткен. Жабыркагандар тууралуу маалымат азырынча тактала элек. Кырсыктын айынан жол кыймылы жайлап, трассада ири тыгын пайда болгон. Булак Кактос кечи. Бишкекте балдар закладчикти сабап акчасын тартып алган. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, закладчик алынган байың заттын бир бөлүгүн жеке колдонгон, андан кийин аны тукойлуу аймакка алып чыгып, сабап акчасын жана уюлдук телефонун тартып алышкан. Окуянын бардыгы видео тасмага да тартылган. Жыйынтыгында милиция кызматкерлери сабоого катышкан жарандарды да, закладчикти да кармашкан. Тергөө иштери уланууда. Актал районунда сел жүк ташуучу унааны агызып кетти. Бул тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Окуянын көйлөрүнүн айтымында жүк ташуучу унаанын айдоочусу Кытайдын жараны, бирок кырсык болгон учурда анын унаанын ичинде болгону же болбогону азырынча белгисиз. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Короче, боом пробка, КамАЗ прицебі менен туруп калып турмун. Терек менен ажара күжүр болуп кетти. Боомдо кырсык болуп, трасса жабылды. Бүгүн 21-июнь күнү эртең менен боом капчыгайында жүк ташуучу унаа менен жеңил унаа кагышты. Кырсыктан кийин чиркегичтүү оор жүк ташуучу унаа жолунун ортосунун туурасынан туруп калган. Натыйжада Бишкек Ысык көл унаа жолу толугу менен жабылып, аймакта узун тыгын жаралды. Учурда кырсыктын себептери жана жабыркагандар тууралуу маалымат такталууда. Окуя болгон жерде тийиштүү кызматтар иш алып барууда. Сууда агып кетип аткан жаранды куткарып калышты. Assalamu alaikum Кыргыз элим. Мен жолдошум рак оорусу менен ооруп, Индия мамлекетине барышка мажбур болуп турабыз. Акыркы 4-степен деп беришти. Бишкектен чыгарып койгон. Каражатыбыз жетишпей жатат. Жардам бериңиздерчи суранам. Ишенгенибиз ушул. 5 балабыз бар. Жардам бергилечи суранам. Жолдошум жок, элестете албайм. Жардам бергилечи суранам Кыргыз элим. Күндөн
күндөн күнгө солуп бараткан мен үчүн ушунчалык азап болуп баратат. Жардам бергилечи суранам. Bank номер 551 91 95 20 Маратчы деп чыгат. Банк күйөөмдүн атында. Эгер Россия өлкөсүнөн котором дегендер болсо, Сбербанк күйөөмдүн бир тууган өлкөсү. Суранам, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Биздин ар бир күнүбүз, минутабыз эсептелүү. 1 сом болсо дагы, 5 сом болсо дагы сиздердин салымыңыздар менен күйөөм 5 балам атасыз калбасынчы. Суранам. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ушул балам оор илдетке чалдыгып калды. Өтө оор. 5 неберем бар. Ошко бардык, Бишкекке бардык, такыр айла таппадык. Айласынан эми Индия өлкөсүнө барышка мажбур болдук. Силерден боорукер кыргыз элим, жардам сураймын. Колуңардан келишинче 5 сом, 10 сом болсо дагы салымыңарды кошуп, ушул балам эсен аман силердин жардамыңар менен, кошкон салымыңар менен, силердин дуаңар менен эсен аман кайтып келишин, ушул маңдайыбызда эле отурсун. Агылайын элим, жардам бергиле. Короче, боом пробка, КамАЗ прицебі мен туруп калыптыр. Тетерек менен ажара күжүр болуп кетти. Так, вообще битый пробка, прицебі мен туруп калыптыр. Пробка, жесткий пробка. Но прицеп кайрылып туруп калыптыр тигинен. Көрүп калыптыр го? Калыптыр, цемент тоозуп. Цемент тооз кимде? Onun баарын сүзүп келиптир. Михалыч дейт, Михалыч кимде болгон? Ар жакка түшүп калбаганын айтты я. Баягы сүзүп барып келген. В Омском ущелье произошло ДТП с участием цементовоза. Авария произошла в ночь с 19 на 20 июня на трассе Бишкек-Иссык-Куль. Судя по кадрам, цементовоз протаранил барьерное ограждение и выехал на встречную полосу, если пострадавшие пока неизвестно. Из-за аварии движение на участке затруднено, на месте образовалась большая пробка. О, куда? Мама, Бермек, бала чака жок мuydu? Балдарың чыгардыңбы? Кагыда? Болду.